Анан социалдык тармактар дегенде социалдык тармакка ишенип алып канча киши күйүп баратат. Социалдык тармактарда баатырлар көп. Иштеп аткан министрди деле социалдык тармактар акча берип анда мындай кылса көкөлөтүп кыргыздын баатырына чейин чыгарышып атат. Социалдык тармак деген бул мамлекеттик же болбосо улуттук бир күзгү эмес. Азыр аябагандай жаман бир көрүнүштөр кетип баратат. Ар бир башы көрүнгөн соодагер, саясатчы сөрөй 5-тен 10дон жалданма, жүгүртмө, кыйкыртма, сиз айтып аткан социалдык тармактын өкүлдөрү деген фейктерди пайда кылып алды. Бийлик баш болуп. Жээнбековдердин бир 10-15 ушундай жүгүрүктөрү бар. Эмне сөз айтсаң ыркырап баса калган, себеп мээ куруп калган. Эмне үчүн ушундай кылып атам деген суроого жооп бербейт. Ушуну ушундай кылыш керек. Мына шайлоо келатат, муну жамандаш керек. Тескерисинче баягы өздөрүнчө кичине бир тыйын тыпыр берип койгондор, алар ичинде министрлер да бар, тилекке каршы. Жаш министрлер бар. Өтө арам жолго түшүп алды. Өздөрүн өздөрү көкөлөтүп, мактатып, анан өздөрү ишенип баштап, эл дагы эки жолу эле чындыкты айтып койгон болсо, ой ушул мыкты, ушул баатыр, ушул жарайт деп, арзан. Аябагандай жаман арзан болуп кетти. Кандайдыр бир топ пайда болуп эле, байларды камаш керек, коррупцияга каршы күрөш керек десе, ой азамат, мына нукура жигиттер чыкты. Муну биз жылдап айтып келе атабыз. Мына азамат деп айтырып аткандар дагы Самат мырза, ошол баягы жалданмалар, жүгүртмөлөр. Каттуураак айтсам капа болуп калышса керек, бирок муну 15 жыл башта айттым эле, жуугундукорлор. Ошондуктан реалдуу турмуш менен баягындай виртуалдуу турмушту алмаштырбаңыз. Анда коомго туура эмес аныктама берип калабыз экөөбүз. Демек, көпчүлүк Бороновдун келишине каршы болгон эмеспи деп айтсак болобу? Каршы болгон, жактырган эч ким жок. Бирок ошого өзүнүн көз карашын туруктуу айтып, ошол көз карашын коргоп алчу коом жок деп атам мен. Кандай айырмасы бар? Ашканада олтуруп алып, чай ичип олтуруп, 7 катарынан бери сөгүп, кыйкырып, бакырып, андан эмне пайда? Анда сенин позицияң кайда? Кандай дейсиз? Социалдык тармак дегениңиздерди ачсаңыз эле Жээнбековдон баштап каргабаган киши жок. Бирок жалт этип бара калса эле кол чаап туруп атпайбы? Кандай дейсиз? Же туура эмеспи? Чындык бар. Кечээки сындап аткан Жээнбековду сындап аткан азаматтардын барып оозуна бирдемени тыга койсо эле эртеси мен жаңылып турмун, бул керемет экен деп чыгып атпайбы? Азыр уурлар, Кыргызстандагы уурлар телекомпания ачышып алды. Гезит сайт ачышып алды. YouTube каналдарды ачышып алды. Уурлар, жалаң уурлар ачышып алды. Эки жүгүртмени коюп коет, кечке сайрай берет. Бул жалган нерсе да. Ошон үчүн жанакы фейк деген нерсе бүтүндөй адам баласынын башын айландырып бүттү да. Макулсузбу?